Konkurslardagы көбөйүп атат азыр, кадрlar көп келип атабы азыр? Көп бир орунга жок дегенде орточо 4-5 адам. Бир орунга 20 адам тапшыргандар да бар. Ошону жана конкурсту, тестти абдан ачык, айкын, таза кылыш керек да. Бүтө жаш балдар келет, алар ишениш керек да баары тең. Макулбу? Ошого көп көңүл бурсаңар, буюрса келечек ошо менен да кадр кызматынын орду ролу абдан чоң да. Ошол жерде иштеп атканда да байланышуу да, мына ошого катуу көзөмөл кылгыла. Азыр мына система жакшы болду, бир адам жөнөткөндө. Анан каалаган тандашчудан, ар жактан. Жанагы тууганчылык, тааныштык, өтүнүчтөр, анан телефон аркылуу суранычтар, ар кандай методдор жок эмес, бар болсо моюнга аш керек да. Ошонун баарын жок кылыш керек да. Кадрlar келгенде ишеним менен келиш керек, даярдан. Мен билим болсо, тажрыйба болсо өтөм деген. 50% Босободон атаган талапкерлер конкурстук комиссияларга жөнөтүлсө, азыр бир гана эң жогорку баага ээ болгон конкурсант гана көйгөй көргөндөргө жөнөтүлөт. 20 күнүн ичинде 10 миңден ашты эс алуучулар. Мурунку айда 3 миң эле болгон экен бир айдын ичинде. Көлдө эс алуучулардын санынын көбөйгөнүнө байланыштуу Ысык-Көл областынын курорттук зоналарында күчтөрдү тартуу зарыл. Минздрав дагы, тиешелүү мамлекеттик органдар дагы Ысык-Көл областына жардам берүү боюнча иштер жүргүзүңүздөр. Бура турган нерсе, мына биз жаңы окуу жылына карата мектептердин, анын ичинде мына биринчи этап менен киргизген 29 аварийный деген кыймаратта окуп жаткан балдардын бардыгы кыш келгенге чейин өзүнүн